Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен этти мариновкалоону үйрөнөбүз. Бул этти лагмандын бардык түрүнө, ганфанга жана каалооңузга жараша башка тамактарга колдонсоңуз дагы болот. Мен 400 граммдай эт колдондум жана ушундай жука абалда турап алдым. Ушул этти салаттарга колдонсоңуз дагы болот. Эгер кааласаңыз этти бир аз жоонураак кылып турашыңыз дагы мүмкүн. Алгач этти турап алган соң ага татымына жараша туз, кара мурч, кашнич, менде кориандр. Деги эле эгер татымалдарды өзүңүздөрдүн шартыңыздарга жана өзүңүздүн каалооңузга карап кошсоңуз болот. 1 чай кашыкта крахмал, менде жүгөрү крахмалы жана 1 чоң аш кашыкта ушундай соя соусун салып алабыз. 1 жумуртканы чалып алып, анын жарымын гана салдым. Эгер эт көп болгон болсо, баарын салсаңыздар болот. Бир аз суу, эгер суунун ордуна газдалган суу болсо аябай жакшы болот. Жакшылап аралаштырып алабыз. Аралаштырып алган соң бетин жаап 30 мүнөткө, минимум эң аз убакытка кое турабыз. Эгер 2 саатка койсоңуздар мындан да жакшы, мындан да жумшак болот.